Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, бүгүн Домодедово аэропортко учуп келдик. Анан бул жактан проверка болуп жатат. ID карта менен келгендердин кимдики ошол ID картанын чип жагы бир аз царапина, бир аз повреждение болсо, ошол үчүн кайра Кыргызстанга жөнөтүп атат. Ошол эле күнү. Андай болбош үчүн загранпаспорт менен кириш керек экен. Эгерде поврежденияңар бар болсо, ошо эмеде случайно ошо ID карта уже алып алсаңар, уже бияка келаткан болсоңор, ошол колуңарда загран болсо, загранды бияка көргөзсөңөр өтө бересиңер. Ошо туугандар, анан повреждение болуп келгендерге еще штраф административный жазып берип атат. 2000 рубль. 60 күнүнүн ичинде мөөнөт берилет экен. Ошо 60 күнүнүн ичинде эметип коюш керек экен, төлөп коюш керек экен. Эгерде төлөбөсөңөр, силерге запрет коюп коет. Кайра келе албай каласыңар. Ошо туугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум.